Саламат саламатсыздарбы бизнес партнерлор, саламатсыздарбы жаңы келгендер. Бардыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен менин сүйлөп атканым угулуп атабы, обратный связь бериңиздерчи ар бириңиздер. Всем слышно? Рахмат. Спасибо всем. Здравствуйте, многоуважаемые лидеры, спонсоры, партнеры и новички. Я хочу отблагодарить от кыргызского народа и от себя лично основателя компании Riches Company Абуназарову Альбину Гаджиевну, спикера, коуча, тренера Ирину Красовскую, кандидата филологических наук, доцента Татьяну Писчурникову. Спасибо вам огромное, что мне дали возможность провести мой первый вебинар. Дорогие единомышленники, я этот вебинар провожу впервые, и поэтому не нуждаюсь в вашей поддержке и понимании. Я очень волнуюсь, прошу меня строго не судить. Разрешите мне начать вебинар на кыргызском языке. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес-партнерлор, саламатсыздарбы, спонсорлар жана жаңы келгендер. Урматтуу бизнес-партнерлор, мен бул вебинарды биринчи жолу өткөзүп жатамын, ошондуктан сиздерден, ар бириңиздерден колдооңуздарды суранамын. Ар бир сөздөрүмө колдоп, коштоп туруңуздарды каалайт элем. Мен Майрам Сулаймановна, азыркы күндө Riches Company компаниясында активный бизнес-партнермун. Топ лидерлер катарында изумруд статусун жаап, чоң чектерди алып калдым. Менин историямды кыскача сиздерге айта кетейин. Көп адамдар билет менин историямды. Мен Майрам Сулаймановна бул компанияга кандай келип калганым жөнүндө сиздерге айтып берейин кыскача. Мен 2010 жылы Иркутск шаарына акча табуу максатында баргамын, бала чакам менен. Ошол жакта иштеп жүрүп, Бурятия шаарына барып, ошол жерден магазин иштетип, ошол жакта отурукташып калгамын. Бул компанияга 2019 жылы Орозонун биринчи күнүндө келдим. Эмнеге дегенде мен ошол күнгө чейин Алладан ушунчалык жалынып, жалбарып сурайт элем. Ушундай сонун менин жашоомо ушундай мен каалагандай үйдө отуруп иштей турган ушундай бизнес бергин. Ар бир нуждающийлерге, ар бир адамдарга мен ушунчалык жардамым тийсин деп Алладан жалынып, жалбарып сурайт болчумун. Ушул күндө жылы мен орозо кармаймын, мусулманчылык боюнча. Ошол орозонун биринчи күнү Аллахым мага ушул Riches Company компаниясын берди. Аллага шүкүр айтамын. Мен Аллага миңден миң ыраазымын. Бир күн мени бир казак кызы ушул чатка кошуп койгон экен. Ошол жерден чоң изумрудтарды издеп жүрүп, мен Ирина Красовскаяны таптым. Мен ушул аялдын сөздөрү аябай мага жакты. Ошондон кийин мен ушул компанияга жазылууну чечтим. Ирина менен сүйлөшүп, ошондон кийин ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мен ушул компанияда иштеп келемин. 1,5 айдын ичинде жакшы ийгиликтерге жетип, азыркы күндө изумруд статусун жаап, жакшы ийгиликтерге жеттим. 150 квадрат метр магазиним бар болчу, ошол магазинимди жаптым. Ошол жакта канча адамдар ушул магазинимди жаппагын, бул компания болобу, болбойбу деген советтерди айтышты. Бирок мен ошолордун сөзүн, эч кимдин сөзүн уккан жокмун. Менин мечтам бар болчу. Бардыгыңыздарга айтат элем, эгерде биздин жүрөгүбүздө мечтабыз, жгучий желаниябыз болсо, бардык нерсени, невозможный нерселерди
ийгиликтерди кыялдарыбызга жетип, ушунчалык сонун ийгиликтерге жетсек болот. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мен азыр сиздерге Riches Company компаниясынын маркетинг планын айтып беремин. Урматтуу бизнес партнерлор, угулуп атабы? Всем слышно? Обратную связь дайте, пожалуйста. Урматтуу бизнес партнерлор, мен маркетинг план жөнүндө айта кетсем, бул компания 5 эле программадан турат. Биринчи программа Onyx программасы. Бул программага сиздер $25 менен киресиздер. $25 менен кирип, чоң ийгиликтерге жетсеңиздер болот. $25 менен кирип, $32.900 акчаны алып чыксаңыздар болот. Сиздер келгенде $25 менен киресиздер, аркаңыздардан 2 эле адам чакырасыздар. Эки адам чакырасыздар, эки адамыңыз эки-экиден адам чакырганда аркаңыздан 6 адам түшөт. 6 адам менен ошол аркаңыздан 6 адам түшкөндө сиз автоматически экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өтүп, акыркы 4 адамыңыздардын акчасы менен экинчи столго өтөсүздөр. Сиздин аркаңыздан 2 гана лишниңиз аркаңыздан сизди копировать этип жүрүп отурганда, 2 адамыңыз аркаңыздан келип экинчи столго өтүп, 3-4 адамыңыздан сиз $200 акча аласыз биринчи программадан. 5-6 адамдын акчасы менен автоматически экинчи программага өтөсүздөр. Экинчи программа сафир болуп эсептелет. Угулуп атабы? Урматтуу бизнес партнерлор, экинчи программа сафир болуп эсептелет. Экинчи программа сафир болуп эсептелет. Баягы 5-6 адамдын акчасы менен экинчи программага өттүңүздөр. Экинчи программага сиздер өткөндө аркаңыздан 2 лишниңиз өтөт. 2 лишниңиз өткөндө сиз автоматически экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өтүп, сиздин аркаңыздан 2 лишниңиз өтүп, аркаңыздан сизди копировать этип эле келе берет. 2 лишниңиз өтүп, 3-чү лишниңиз өткөндө $400 акча аласыздар. Бул акчаны сиздер Perfect Money кошелегиңиздарга чыгарып алсаңыздар болот. Ушул эле сафир программасында накопительный болуп эсептелет. Ошон үчүн 3 местадан акча албайсыздар. 4-чү, 5-чи, 6-чы адамдын акчасы менен сиздер автоматически изумруд программасында өтөсүздөр. 3-чү программа изумруд болуп эсептелет. Бул изумруд программасы аябай сонун программа. Азыркы күндө мен ушул изумруд программасына жетип, жакшы ийгиликтерди кылып, биринчи столдон $800 акчамды алдым. Изумруд программасына $1200 накопительный акча менен өттүңүздөр. Сиздин аркаңыздан 2 лишниңиз сизди ээрчип, аркаңыздан түшкөндө автоматически экинчи столго өтөсүздөр.
экинчи столго өткөндө компания айтат сиздерге изумруд программасын жапкан үчүн сиздер $1200 эки адамдын акчасын кошсоңуздар $2400 акча болот. Анын $800 компания сиздерге төлөйт. $100 компаниянын салымына деп өмүрүңүздөрдө бир жолу гана таштайсыздар. Ал эми $1,500 менен автоматически экинчи программага экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи стол денежный, бул дагы стол. Эки лишниңиз аркаңыздан келгенде, ээрчип келгенде келип түшүп, оңдон солго төлөнөт акча. Үчүнчү адамыңыз түшкөндө $1,500 ала баштайсыздар. Төртүнчү, бешинчи адамыңыздардан дагы $1,500 акча аласыздар дагы. Алтынчы адамдын акчасы менен автоматически изумруд программасына өтөсүздөр. Бул изумруд Рубин программасына өтөсүздөр. Рубин программасы вообще мындан дагы сонун программа. Ичине кирген сайын акчалар түшө берет, акчалар көбөйө берет. Бул жерге түшкөнүңүздөрдө баягы $1,500 алтынчы адамыңыздын акчасы менен өттүңүздөр. Өтүп аркаңыздан эки лишниңиз сизди копировать этип аркаңыздан келип түшкөндө сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр. Экөөнү кошсоңуздар $3,000 болот. Ошону менен экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өткөндө аркаңыздан баягы лишниктериңиз сизди копировать этип аркаңыздан келет. Үчүнчү адамыңыз түшкөндө уже $3,000 акча ала баштайсыздар. $3,000 бир чек менен бул өтө сонун ийгилик. Анткени $3,000 биздин Кыргызстанда мындайраак машина алсаңыздар болот. $3,000 үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адамыңыздын аркасынан акча аласыздар дагы. Алтынчы адамдын акчасы менен автоматически бешинчи программага өтөсүздөр. Бешинчи программа бул бриллиант болуп эсептелет. Бул бриллиант программасы вообще ушунчалык сонун программа. Баягы алтынчы адамыңыздардын акчасы менен өттүңүздөр. Сиздер өтүп эки лишниңиз баягыдай эле сизди копировать этип аркаңыздан келип түшкөндө сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столдо болсо $6,000 менен өттүңүздөр. Эки лишниңиз аркаңыздан келип түшкөндө үчүнчү адамыңыз түшкөндө уже үчүнчү адамыңыздардан сиздер $6,000 акча ала баштайсыздар. Бул $6,000 бир чек менен аябай сонун ийгилик деп ойлоймун. Анткени $6,000 жакшы нерсе алсаңыздар болот. Бул жерде системада акча аябай көп. Бул жерде бир чек менен $6,000 үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адамыңыздардан $6,000 алып, алтынчы адамдын акчасы менен реинвестке коюп, чексиз түрдө чексиз $6,000 алып ушул бриллиант программасында калып кетесиздер. Бул программа аябай сонун программа. Бриллиантка жетиш үчүн бир аз аракет кылып койсок, бир айдан 4-5 айга чейин ким кандай скоростьта иштеген болсо ошондой ийгиликке жетесиздер. Ошон үчүн эч ойлонбостон ушул Riches Company компаниясына кирип, сонун чексиз акчаларды тапсак болот. Бизде дагы VIP Алмаз деген кошумча программа бар. VIP Алмаз программасын мен сиздерге дагы түшүндүрүп айтып беремин азыр. VIP Алмаз программасы бул кошумча программа болуп эсептелет. VIP Алмазга көбүнчө бай адамдар, адам чакырбайм, мага эч нерсенин кереги жок, же болбосо деген дополнительный доход кылат элем деген адамдар кирсе болот.
Биз болсо өзүбүз ушул VIP алмазга 10x'тен тапкан акчабыз менен эле кирип жатабыз. VIP алмазга $200 менен киресиздер. $200 менен кирип, эгерде 10x программасында жок болсоңуздар, компаниянын шарты боюнча 10x программасына сөзсүз түрдө $25 бересиздер. Эгерде 10x программасында болсоңуздар, анда 10x программасынан автоматически VIP алмазга активация жасасаңыз да болот. VIP алмазга кирип, аркаңыздан башка адам чакырбайсыздар. Башка командадан же болбосо перелив менен сиздерге адам келип түшөт, аркаңыздан 2 адам келип түшөт. 2 адам келип түшкөндө, сиз бул жакта дагы оңдон солго акча төлөнөт. Сиз келип түшкөндө, 2 адам аркаңыздан келип түшкөндө, сиз автоматически экинчи столго өтөсүз. Сиздин баягы аркаңыздан келип түшкөн лишниңиз аркаңыздан экинчи столго келип өткөндө, баягыдай эле үчүнчү адамдан сиздер уже $400 ала баштайсыздар. Бул жерде 3 жолу $300 алып, $400 $1200 аласыздар дагы. Биринчи кругда $50 компаниянын өнүгүүсүнө таштайсыздар. 6-чы адамыңыздардын акчасы менен реинвестке коюп, чексиз $1200 алсаңыздар болот. Бул VIP программа деген дополнительный доход, кошумча доход болуп эсептелет. VIP алмаздан азыр жакшы ийгиликтерге жетип калышты көп адамдар. Мен дагы VIP алмаздан ошо экинчи $400 алдым. Баш аягы ушул VIP алмаздан $800 алдым. Ошон үчүн ойлонбостон VIP алмазга дагы кирсеңиздер болот. Биз бул VIP алмазга эмеден 10x программасынан тапкан пайдабызга кирип жатабыз. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Азыр бизде ушул убактында жилищный программа ачылып атат. Жилищный программада болсо аябай сонун ийгиликтер, сонун $210 менен кирип, мен азыр сиздерге жилищный программа жөнүндө бир аз түшүнүк бере кетейин. Жилищный программа менен $210 менен кирип, $120,000 акчанын ээси болсоңуздар болот. Ал жилищный программага сиздер киргениңиздерде жилищный программага киргениңиздерде сиздер $210 менен киресиздер. $200 системага коесуздар. $10 болсо юридический услуга деп үйдү оформление кыларда керек болот. Ошон үчүн бул жакта деген болгону 5 эле стол. Баягы биздин основной немебизде программабызда 5 программа, ар бирөөндө 2 столдон болсо, бул жакта 7 адамдык 5 эле стол болуп эсептелет. 5 столдун ошо биринчи столуна $210 менен киресиздер. $210 менен кирип, баягыдай эле 2 адам чакырасыздар. Бул жакта деле маркетинг планы так эле жанагы өзүбүздүн 10x программасыныкындай. Бул жакка арткаңыздан 6 адам түшкөндө, 6 адам түшкөндө, сиздер автоматически 2 столго өтөсүздөр, экинчи столго. Экинчи столго өтүп, экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өтүп,
Сиздердин баягы эки лишниңиз баягындай эле аркаңыздан келет, аркаңыздан ээрчип келип, үчүнчү адамыңыздар түшкөндө сиздер $800 акча аласыздар. Бул $800 деген мындайча айтканда $210 менен кирип, экинчи эле столдон $800 акча алып, дальше уже накопительный менен үй алганы даярдык көрүңүздөр деген сөз. Анткени могул 4-, 5-, 6-чы адамыңыздардын акчасы накопительный болуп, кийинки столго ушул акчалар менен өтөсүздөр. Кийинки стол, 3-чү стол ал жакта барган сайын акча көбөйө берет. Акчалардын баары накопление болуп шотуңуздарга түшө берет, бирок ал акчаны компания биздин кошелегибизга бербейт. Анткени бул акча эме үй жилищный программа деп үй алышыбыз үчүн накопление болуп аткан акчалар 2400 менен баягы акча менен өттүңүздөр. Дагы аркаңыздан эки лишниңиз аркаңыздан ээрчип келип, үчүнчүсү келгенде сизге компания $1200 акча берет. $1200 алып, ушунун калган $1200 андан кийин $2400 ушул 3, 4-, 5-, 6-чы адамдын акчасы накопленияга кетет. Ушул акчалар менен 4-чү программа 4-чү столго өтөсүздөр. Төртүнчү столго өткөндө баягы $8200 менен өттүңүздөр. Бул жака өтүп, баягы аркаңыздан дагы келип эки адам түшкөндө, үчүнчү адамыңыздан $2800 аласыздар. Ушундан калган акча $6000 менен ушул $8200 4-чү, 5-, 6-чы адамыңыздардын акчасы накопление болуп жыйнала берет. Ошол акча менен сиздер 5-чи программага өтөсүздөр. 5-чи стол болсо $30,000 менен өттүңүздөр. Бул $30,000 менен өтүп, эки лишниңиз келип, ушул жерден, могул жерден дагы бир адам аркаңыздан түшкөндө, могул жерде эме койчу, $10,000 жазчы. Ушул жерге үчүнчү адамыңыз түшкөндө $10,000 акча эме тур поход деп компания сиздердин кошелекторуңузга салат. Ошондо сиз 4-чү, 5-, 6-чы адамыңыздардын акчасы менен накопление $111,800 акча топтолот. Ошондо общий $120,000 акча болот. Компания айтат, ушул жолдон акчаны алып, $210 менен кирип, жолдон акчаңыздарды алып, еще үйлүү болуп, ким үстүндө үйү жок адамдар $210 менен кирип, ушундай чоң ийгиликтерге жетсе болот. Бул жерде аябай сонун ийгиликтер бар. Аягында $120,000 алып чыгасыздар. $120,000'дын эгерде сиздер биздин Бишкекте үй арзан, ошон үчүн эгерде $50,000'га сиздер эгерде үй алсаңыздар, калган акчаңыздарды компаниянын атынан бир адам келип, специально сиздерге ушул үйдү оформление кылып, бүт документин тапшырып, анан калган акчаңыздарды картаңыздарга, шотуңуздарга же болбосо өзүңүздөргө колуңуздарга наличныйми бериши мүмкүн. Ошон үчүн бул компанияда иштеп чексиз акча тапсаңыздар болот. Күндөн күнгө бул компанияда ошончолук миллионерлер көбөйүп баштады. Анткени
компаниянын ачылганына 5 эле ай болду. 5 ай болсо дагы биздин азыркы учурда 100дөн ашык изумрудубуз бар. 900 миң доллардан ашык уже партнерлорго төлөндү. Сонун ийгиликтерди кылып жатабыз. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен сиздердин бардыгыңыздарды сыйлаймын. Ушул компанияда Ысык Көл областынан Зейнеп апа деген менин партнерым бар. Ушул Зейнеп апанын кылган иштерин көрүп туруп мен ушунчалык дагы күчтөндүм. Анткени Зейнеп апа 70 жашар. Зейнеп апанын кылган ишин биз 2 барабар тездикте кылсак болот. Урматтуу бизнес партнерлор, биз ушул компанияга келип чоң ийгиликтерди жаратсак болот. Россияда кыйналып жүргөн ар бир мекендештерибизди, ар бир кыргыздарыбызды жакшы ийгиликтерге ушул компания менен жеткизип, ушул Кыргызстаныбызга алып келемин деген менин чоң максатым бар. Мен ошол максатыма жетемин деген үмүтүм бар. Анткени мен ушул компанияга ишенип кирип, чоң ийгиликтерди жаратып, азыркы учурда изумруд программасын жаптым. Мындан ары дагы ийгиликтерди кыла беремин. Биз кылбасак башкалар кылат экен. Ошон үчүн бул компанияда акча аябай көп системада. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мен сиздерге айтмакчымын. Ушул Зейнеп апа 70 жашар. Зейнеп апа кылган нерсени биз 5 барабар тездикте кылсак болот. Зейнеп апа киргенине 1 эле ай болду. Азыркы учурда изумрудка жакындап калды. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мен азыр микрофонду менин сүйүктүү бизнес партнерим Кукеева Наргизага берейин. Азыр сиздерге бир аз успешный партнер деген обучениябыз жөнүндө маалымат бере кетсин. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мен сиздер менен чогумун. Ушунчалык сонун ийгиликтерди жаратабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Менин слайдымды коюп отур. Жок, сону айттыңыз. Успешный партнер. Сен такалдың Наргиз. Буюрса. Микрофон. Добрый вечер, уважаемые партнеры, уважаемые спонсоры, лидеры наши. Меня слышно? Дайте обратную связь. Плюсики ставьте, пожалуйста, если меня хорошо слышно. Все есть. Спасибо большое. Меня зовут Наргиза Кукеева. Я являюсь партнером компании Riches Company. Для начала хочу выразить благодарность нашим спонсорам, нашим лидерам, нашему основателю Альбине Гаджиевне за возможность провести вебинар мне сегодня. Это мой первый опыт, это мой первый вебинар, так сказать, это мой дебют. И я очень надеюсь на вашу поддержку. И это будет для меня колоссальным опытом. Уважаемая Альбина Гаджиевна, хочу выразить вам благодарность за такую роскошную компанию, за щедрые вознаграждения, за то, что создали такую компанию, где объединились единомышленники, очень активные и позитивные люди. Я с некоторыми общаюсь, некоторых знаю заочно, как бы, и мне очень приятно, что я нахожусь с ними в одной компании. Также спасибо вам за возможность учиться, как зарабатывать деньги через интернет и за компанию. Очень красивый маркетинг-план, классный маркетинг-план, легкий, доступный,
прозрачный. Это мечта любого сетевика. Я относительно недавно в этой компании, буквально чуть больше месяца. За этот маленький промежуток времени есть уже небольшие результаты. Не то, что небольшие, а хорошие результаты есть. Есть денежные вознаграждения. Когда я только пришла в компанию, в эту компанию, у меня зажглась такая маленькая, в сердце такой маленький огонечек, лучик такой. И с каждым днем, общаясь с нашими спонсорами, с нашими лидерами, участвуя активно в мероприятиях нашей компании, этот огонечек загорается все больше и больше и превращается в жгучее пламя. Видя успехи и большие чеки наших лидеров, наших спонсоров, я воодушевляюсь, и мне хочется работать тоже все больше и больше, и стремлюсь тоже к таким большим. Также хочу отдельную благодарность выразить нашей. Также хочу отдельную благодарность выразить нашему спикеру Ирине Красовской. Она наша путеводная звезда в построении нашего бизнеса. Очень грамотная, хороший стратег, сильный мотиватор, очень харизматичная, талантливый оратор. Ирина, ваши вебинары, ваши ролики всегда воодушевляют, они очень интересные, они очень актуальные. Знания и навыки, которые вы передаете нам, они очень полезные. Также хочу выразить благодарность нашему учителю, наставнику Татьяне Писчурниковой. Татьяна, без ваших уроков я бы не смогла сегодня подготовиться к этому вебинару. Мне очень нравятся ваши уроки, они очень доступны, вы очень хорошо, доступно объясняете, четко, очень доходчиво. Не помню кто, но, по-моему, это Роза Ханым говорила, да, ваши уроки доступны даже чайникам. Так вот, теперь мы уже не чайники, немножко такая шуточка. Вот. Везде все у вас продумано, систематизировано и доступно. До знакомства с вашей школой да, часто слышала, что можно зарабатывать в интернете, работать в интернете можно там хорошие деньги зарабатывать, но как-то я в это как бы не особо верила. Даже если даже и верила, мне казалось, что это не мое. Но так получилось, что начала обучаться в вашей школе, и я полностью поменяла взгляды насчет интернет-бизнеса и насчет заработка в интернете. Вот. Я только начала обучаться, обещаю, буду выполнять все домашние задания, буду прилежной ученицей, обещаю. Как раз сегодня я хочу рассказать в вебинаре о школе «Успешный партнер» на кыргызском языке. Также хочу выразить благодарность Мариам Сулаймановне. Мариам Сулаймановна – это наша звезда, звезда нашего проекта, очень добрая, отзывчивая. Она никогда не скажет «нет». В бизнесе она мой бизнес-наставник, а в жизни моя родная тетя. То есть я ее как человека очень хорошо знаю лично. Она никогда никого не обидит и всегда поможет. Она всегда готова, отзывчивая, очень всегда готова протянуть руки помощи. А в бизнесе я ее начала узнавать с недавних времен. И она открылась мне, так сказать, с другой стороны, уже как мотиватор, как сильный человек. Я каждый день смотрю на нее и поражаюсь ее внутренним стержнем,
ее маркетинг-план, когда она очень сильный мотиватор, ее маркетинг-план, когда она рассказывает, любой человек, который был негативным, он в любом случае придет в этот бизнес. В этом я несколько раз убедилась лично, общаясь тесно с тетей и находясь в одном офисе с ней в Бишкеке. Ее успех заключается, мне кажется, в ее любви к компании, в ее вере. Она настолько верит и любит нашу компанию, что буквально живет этой компанией, а, дышит этой компанией. Я могу так сказать, что она прям одержима этой компанией. И у нас в офисе, дома, днем и ночью мы говорим, она говорит только о компании, все время мотивирует, она очень сильно, я повторюсь еще раз, она очень сильный мотиватор. Майрам Сулаймановна, мы вас очень сильно любим, и нам очень сильно повезло, что вы с нами, что вы наш лидер. И мы, думаю, мы за вами как за каменной стеной. Вот. Дюксун, дюксун, дюксун. Мы будем вас копировать. Вот. И теперь я хочу на своем уже родном языке, на кыргызском языке, выступить перед нашей аудиторией. Урматтуу партнерлор, урматтуу биздин спонсорлар, бул компанияда мен бул компанияда иштегениме 1,5 айдай болуп калды. 1,5 айда көптөгөн нерселерди үйрөндүм, көптөгөн жаңылыктарды билдим, дагы көп жакшынакай көп жакшы доходко жетип калдым. Бул компания уже 5 ай болду иштеп жатканына активдүү. 5 айдын ичинде чоң деген жетишкендиктерге жетип калды. Айтып өтсөк, муну 5 ай биз мындан ушул айдын башында экинчи числодо 5 айлыгын белгилегенбиз. Ошондо статистика боюнча бизде уже биздин компанияда 30 миңден ашык партнер бар экен. Уже 700 миң доллар уже сетке төлөнүп берилген экен. 10дон ашык официальный офистер бар экен, уже ачылыптыр. Андан бери уже 20 күндөн ашып өтүп калды. 20 күндө уже бүгүн мына дагы статистиканы уктум. Бүгүн Ирина Красовскаянын өзүнөн уктум. Уже миллионго жакындап калыптыр выплата сетке берилген. Уже жакында уже 1-2-3 күндүн ичиндеби или ушул 6 ай болгончокту уже 1 миллион доллар выплата болот экен буюрса. Эң сонун компания, эң сонун мүмкүнчүлүк. Иштегиле, только иштесеңер гана ушул жакшы ийгиликтерге жетесиздер. Ошо биздин компаниянын продукциясы болгон успешный партнер деген окуу жөнүндө бир аз айтып берейин. Именно азыркы учурда бул успешный партнер окуусунда уже биринчи бүтүрүүчүлөр жакында сертификаттарын алышат экен да, экинчи поток уже окууга кирип окуп баштайт экенбиз. Успешный партнер мектеби, ийгиликтүү өнөктөш мектеби деп кыргызча айтканда ийгиликтүү өнөктөш мектеби деп айтылат экен. Бул мектептин устаты, мугалими Татьяна Писчурникова деген айым болот. Өзү кандидат филологических наук, доцент, интернет-предприниматель экен. Окуу дистанционно өтөт. То есть бизде мындай алыста туруп эле интернет аркылуу эле дистанционно билим алып, через телефон аркылуу деле билим алсак болот экен. Азыр эч кимге жаңылык болбой калса керек бул нерсе. Даже университеттерде дистанционное обучение уже киргизилген. Бул компаниянын вот ошо дистанционно өтөт экен окуу. Анан ар бир пятница сайын вебинар өтүп турат. Бул вебинар пятница эмес, кечиресиздер, жаңылдым, четверг күнү болуп калат экен. Ошондо каждый четверг күнү бир жумада бир жолу вебинар өтөт. Ал 18:00дон 19:00 чейин болот.
Бул вебинарда ар кайсы темалар болот, ошол темаларды обсуждение кылып, именно Татьяна Песчурникова өзү өтүп бизге түшүндүрүп, видео урокторду, видео обзорлорду бизге көргөзүп берет. Ар бир вебинардын записи болот, то есть көчүрүлмөсү бир күн же 2 күндүн ичинде ВКда бизде закрытый канал, закрытый чат бар, ошол закрытый чатка жүктөлөт. Ошол закрытый группада вебинардын запистерин көрө алсаңыздар болот. Жана үй тапшырмаларды эле ошол каждый биз видео запистерди көргөндөн кийин ылдый жагында ошол видео запись боюнча домашний задание аткарабыз да, үй тапшырмаларды аткарабыз. Ошол үй тапшырмаларды ошол видео роликтин астына, видео записинин астында комментарий деген жер бар, ошол жака комментарийге өзүңүздөрдүн домашний заданияңыздарды киргизсеңиздер болот. Кадимкидей эле Татьяна Песчурникова журналы бар, ошол журналда отмечать этет, ким домашний заданиясын аткарды, ким аткарган жок, ким канчага аткарды, ким канчага аткарган жок деп. Ошол боюнча кийин сертификат аларда ошол балларыңызда каралат обязательно. Бул эме ошол биздин закрытый чат бар. Закрытый чат ВКда закрытый чат бар. Ошол ВКда закрытый чатка кошулуу үчүн өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар жөнүндө бир аз айтып берейин, анткени көп эжекелер, көп байкелер, инелерибиз көптөр ушул боюнча суроо беришкен да мага. ВКга кирип, ссылкасын жиберебиз. Ошол ссылка боюнча кирип туруп сиз өзүңүздүн ВКдагы страничкаңызга биринчиден өзүңүздүн баракчаңызга пост жүктөйсүз. Именно Riches Company компаниясынын сайтына кирип, өзүңүздүн жанагы личный аккаунтуңуз барго, аккаунтуңузга кирип, ошол жактан рекламный сүрөттөрдү жүктөп алып, копировать этип алып, ошол ВКдан постко ошол сүрөттү прикреплять этип туруп пост жүктөйсүз. Андан кийин группага заявка жибересиз. Биз сиздерге ссылкасын жиберип коебуз, ошол ссылка боюнча кирип заявка жибересиз. Заявка жибергенден кийин сизге заявка каралат, ошол бүт условиясын аткардыңызбы, ошону карап туруп, анан сизди группага кошкондон кийин сизге анкета толтуруңуз, заполните анкету деп келет. Ошол жака кирип анкетаны заполнять этесиздер дагы, анан жиберип коесуз. Болду, ошондон кийин сиз уже активно ушул группа закрытый чаттын уже закрытый чатта сиз спокойно кирип каалаган вопросторуңуз болсо ошол жактан карап турсаңыздар болот. Анан закрытый чатка киргенден кийин ылдый жака пролистать этишиңиз керек. Эң биринчи урокко чейин пролистать этип, биринчи урок, первый модуль, первый урок дегенге киресиздер дагы, ошол видео урокту полный карап изучать этип чыгасыз. Полный изучать этип чыккандан кийин ал ошол урок боюнча домашний задание берилет өйдө жактан эмне деген задание берилсе, ошол домашний задание аткарып туруп, ошол домашний задание деген астынан комментарийге домашний заданияңызды жибересиз. Сиздин домашний заданияңызды Татьяна Песчурникова өзү карайт. Ошондой. Ошол бул эме боюнча жанагы ВКдагы закрытый чат боюнча жана скайп каналы бар, скайп бар. Скайптын дагы ссылкасын жиберебиз. Скайп боюнча сиздер дагы келип, группага кошулуп, ал жактан дагы вопросторуңар. Скайп именно биз общаться этип, вопросторубуз болсо, суроолорубуз болсо, өзүбүздүн предложенияларыбыз болсо, ошол скайпка кирип, уялбастан каалашыбызча керектүү нерселерибизди жазсак, суроолорубузду берсек, обязательно ошол жактан жооп алабыз скайптан. Анда эмесе ошо успешный партнер окуу тууралуу айтып берейин мен сиздерге школа жөнүндө. Бул школада 5 модуль бар, 7 модуль бар. Биринчи модулу жардамчы программалар деп аталат. То есть жардамчы программалар Photoshop, Canva, PowerPoint, WordPress деген сыяктуу программалар менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Бул программа сизге эмне үчүн керек? Любой эле сиздин эмеңизди интернеттеги же социалдык баракчаңыздарга элементарный сүрөт жүктөйүн десеңиз, ошол сүрөттү Photoshop кылып жасашыңыз керек болот. Ошону Photoshop колдоносуз. Например, PowerPoint'ты да колдоносуздар.
ошондой видеолорду допустим монтаждаган кезде ушул программаларды колдоносуздар да, ошону үйрөтөт. Кантип колдоносуз, ушул программаларга кирип кантип өзүңүздүн сүрөтүңүздү оңдосоңуз жасасаңыз болот экенин билесиз. Анан кийинки модуль, экинчи модуль следующий. Экинчи модуль социалдык тармактар деп аталат. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай эле ВК, Facebook жана ВК, Facebooктон башка жана Instagram, Одноклассники, Twitter деген көп социалдык баракчалар бар. Ошол социалдык тармактар бар. Ошол социалдык тармактарда кантип сиздин баракчаңызды ачып, ошол баракчаңызды кандай кылып актуалдуу кылып, ар бир, например, баракчаңыз болсо деле ошол жака сүрөт жүктөгөндө да ошол сүрөттү грамотно жүктөш керек. Сүрөттү жөн эле жүктөп койбостон астына пост жазышыбыз керек. Ошол посту именно говорящий тексттер менен жазабыз. Ой, продающийся тексты дегендер бар. Ошондой тексттер менен жазсак, сиздин баракчаңыз актуалдуу болот. Сиздин койгон сүрөтүңүздүн просмотру көп болот. Ошондо сиздин страничкаңыз актуальный болот да. Ошого жардам берет. Андан башка Instagram баракчасын кантип жүргүзсөңүз, кантип алып жүрсөңүз болот, ошолорду үйрөтөт. Жана группа менен кантип иштесе болот, ошолорду үйрөнөсүз да экинчи модульда. Андан кийинкиси үчүнчү модуль, видео ролик жасаган. Следующий. Так, үчүнчү модуль видео ролик жасоо дейт. Camtasia, бул видео роликти Camtasia студия менен таанышасыз. Картинкалардан ролик жасап, ошолорду үндүн коштоосун кантип кошсо болот, сценарийди кантип түзүш керек, кантип видео роликти монтаждаш керек, ошону үйрөнүп чыгасыздар. Андан кийинки төртүнчү модуль бул YouTube канал менен иштөө. YouTube каналды кантип каттоо керек, кандай оформлять этип кооздоо керек. Ар бир YouTube каналыңызда өзүнүн оформлениясы болуш керек, өзүнүн контенти болуш керек. Ошол контент интересный болуш керек да. Ошол контентти издегенге, ошону кантип актуалдуу кылыш керек, ошону кандай кылып жасаш керек, ошону үйрөтөсүз. Сиздин каналыңызды оптималдаштыруу, кантип оптималдаштырса болот, ошону үйрөнүп чыгасыз. Андан кийинки модуль, 4-5 модуль сайт ачуу. Өзүңүздөр билесиз, азыр сайттарды көп ачсак болот. Ошол сайтты ачканын көп адамдар билбейт, кантип ачыш керек экенин сайттычы. Ошол сайт аркылуу деле силер бир барактуу сайт ачып деле ошондон силер өзүңөрдүн, например, бир товарды реклама кылсаңар, бир посту реклама кылсаңар, или өзүңөрдүн компанияңарды реклама кылсаңар, ошол бир барактуу сайт менен реклама кылсаңыздар болот. Ошол WordPress платформасында кантип иштеш керек, лендингди кантип ачуу керек, ошону үйрөтөбүз. Бул үйрөнүп чыгасыз. Анан 6 модуль дарегини жеткирүү тармактар менен иштөө дейт. Бул ссылкалар менен кантип иштеш керек. Сиздин социалдык баракчаңыз болсо, ошол социалдык баракчаңыздын ссылкасын кандай жиберсе болот, например, бир телефон номерге жибериш керек или WhatsApp'тан бир эжеге жибериш керек болуп калса, ошону кандай кылып жибериш керек, кандай ссылканы кыскартып жибериш керек, ошонун жолун үйрөтөт. Андан кийин 7 модуль бул рекрутирование дейт да. Бул рекрутирование кыргызча которгондо жалдоо жана тандоо деп аталат экен да. Бул кандай жалдоо жана тандоо? Биз деген, например, өзүбүзгө любой эле компания, например, өзүнүн алдындагы иштеген өзүнө собеседованияга адамдар барышат го, ошол деле рекрутирование деп ошол отуруп алып рекрутирование кылышат да, собеседованиядан өткөзүп, ошол кезде баягы кандай тажрыйбалар керек экенин билишет, кандай сертификаттары, кандай дипломдору бар, ошолорду билиш керек да. Ошол рекрутирование именно 3 жол менен үйрөнөсүздөр да. Тандоо жана жалдоонун түздөн түз,
автоматизированный рекрутирование, анан сайттардын жардамы менен ишкерлерди рекрутировать этиш. Ушундай, бул ошо кыскача биздин биздин успешный партнер школабыз тууралуу болду, 7 модуль. 7 модуль жөнүндө айтып бердим анда эмеси. Так, бул эми успешный партнер эң сонун мүмкүнчүлүк. Биз эле ушул эле курстарды, например, SMM специалист, бул почти что SMM специалисттин окуусу да. SMM специалисттин окуусун если биз Бишкектен окуй турган болсок, бир эле Instagram баракчасын ошол кантип алып жүрүш керек, Instagram баракчасын үйрөтөт экен, ошол 7000 турат экен. Анан ар бир тармактар, ар бир биз модульга бөлүп салбадык, ошо каждый модулу 7000ден турган кезде эле ошо биздин компанияда болсо силер ушул полный 7 программаны $25 жазылып эле окусаңыздар болот. Сертификат алып чыгасыздар буюрса. Сертификат уже жакында дагы кайталап өтөйүн, уже жакында биздин топ лидерлерибиз, биздин лидер эжекелерибиз уже биринчи сертификаттар, биринчи выпускниктер болот, жакында сертификаттарын буюрса жуушат бизге. Андан кийин биз экинчи поток болуп окуп баштайбыз. Эң сонун мүмкүнчүлүк, эң сонун компания. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Есть вопросы? Сурооңуздар барбы? Кандай угулду, кандай болду? Жакшы жеткиликтүү эле бердим информация деп ойлойм. Если жетпей, түшүнбөй калгандар болсо, сураңыздар. Мен дайыма ушул офистемин, Бишкек шаарындагы Сыдыкова 178 дарегиндеги офисте болом постоянно. Ошол жака келсеңиздер болот, ошол жактан информация алып кетсеңиздер болот. Так. Орозгүл Жусубалиева, сиз жазып турсуз, Наргиза, мен аябай кызыгып жатам, ушул компания кыргызча окутса болобу деп. Эми аны Альбина Гаджиевнага ал вопросту Альбина Гаджиевнага айтыш керек. Только ошо Альбина Гаджиевна жана Татьяна Песчурникова бул вопростор жетет. Если ушул школа боюнча деле менин WhatsApp номериме жазсаңыз деле мен өзүм билген информацияларымды айтып берип турам. Бирок видеолоруна кирип көрсөңүз, биринчи уроктордун мен личный эмеңиз, WhatsApp номериңиз, мен WhatsApp номеримди ылдый жактан ссылкасын тыштайм, ошол жактан мен WhatsApp номериме кирип жазсаңыз, мен сизге биринчи уроктун ссылкасын жиберейин, биринчи урокту көрүп көрүңүз. Абдан доступный, эч кандай мындай оор эмес да, мындай ошо видеону көрүп атып эле көп нерсени үйрөнүп алат экенсиз. Орус тилинде болсо деле бирок кыйын эмес. Кыргыз тилинде эмес, орус тилинде деле үйрөнсөңүз, наоборот, тез үйрөнөсүз да, мне кажется. Бардыгыңыздардын иштериңиздерге ийгилик каалап кетким келет. Бул жакта азыр дагы суроо берип жатыр. Школага Клара Жолчубай кызы дейт. Школага кантип кирсем болот, дагы кайталап кетсеңиздер болобу деп. Клара эже, сиз деген группада барсыз да, кыргыздардын или Караколдун группасында. Ошол жака мен ссылкасын жиберем, ошол группа эми закрытый чаттын. Ошол жака кирип, стучаться этип, жанагы мен айткан условияларды аткарасыз. Мен дагы чатка кирип, ошол жөнүндө дагы бир аз маалымат берип кетем, Болуптур. Анда эгер барыңыздарга чоң рахмат, колдоп бергениңиздерге, келип бергениңиздерге. Ошол хочу Альбина Абуназарова, основатель нашей компании, Ирина Красовская, Татьяна Песчурникова. Я заканчиваю свое вещание.
Спасибо вам большое за предоставленную возможность. Это был очень хороший опыт для меня. Благодарю вас, люблю вас. Спасибо вам большое еще раз.